жалпы Кыргыз элинен кечирим сурагым келип атат. Жалпы Кыргыз элинен. Себеби эмнеге мен кечирим сурап атам? Ушул Садыр Жапаровду биз Жок, мен 5 минут казыр кайрылып алайын бардым. Садыр Жапаров ушундай непорядочный адам экен, ушундай саткын адам экен да. Путин айтты эле, эң жаман сапат бул саткындык. Ушул эң жаман сапатка Садыр Жапаров күнү ээ болуп атат да. Процесс болгон жок, казыр кайрылуу кылып алайын. Анан кийин казыр мынакей аяғы емнемені бүтөт деп айтып атпайбы? Мен қазір сіздерге айтайын. Эки достум аяғы емнемени бүтөт. Ташиев Садыр Жапаровдун бийлигин Ташиевдин командасы бар. Садыр Жапаровдун командасы жок болуп атат бүгүнкү күнү. Садыр Жапаров өзүнүн командасын бүгүнкү күнү камап атат. Мына Абыл Кадыр Бейшеналиевди эмне кылды? Камап салды. Камап салды. Мына карагылачы, бес бир кеп мына. Сен баштайсың. Вовремя сот болбойт. Садыр Жапаров видео аркылуу жакында далилдеп берет. Видео аркылуу далилдеп берет Садыр Жапаров кийимгенин. Мына кийим 5-6 макала жазып. Мен окугум бар. Ошол макалаларды окусаңар, силер толугу менен түшүнөсүңөр Садыр Жапаров. Толугу менен түшүнөсүңөр. Мен по полочкам баарын объяснять этпейм. Бирок андан тышкары мен видео аркылуу далилдеп кандай керек? Батыр сүйлөшүп койчу. Ийет чоңуңар. Сот өзүңөр жөн эле закон чыгарып алды. Любой заведение барсаң кароолчу просто өлүмүз боло бербейби? Закон чыгара бербейбичи? Мында дагы бир кечирим сураймын, себеби мынакей Садыр Жапаровду бийликке алып келгенге абдан чоң салымыбыз бар да, эми мактанбайбыз кантип алып келген. Видео тартканга болбойт. Аябай өкүнөм да Садыр Жапаровду бийликке алып келгендечи. Анан кийин жанагы аудио записке тарткан. Момбетов отурдуңарбы барыңар? Мынакей чыныгы мына түлкү экен да. Аябай түлкү болду да бул Садыр Жапаровчу. Ошондуктан ушундай кайрылууну кылганга мен мажбур кылып атам. Мына жалпы Кыргыз элинен мына кечирим сурап атам ушул Садыр Жапаров үчүнчү. Анан кийин дагы бир кайталап коеюн. Эки достум аягы эмнемени бүтөт деп силер айтып атпайсыңарбы? Аягы Ташиев Садыр Жапаровдун бийлигин тартып алат. Мынакей Ташиевдин балдары чыкпадыбы? Ошондой миңдеген балдар келет. А Садыр Жапаровдун командасы жок. Мына Абыл Кадыр Бейшеналиев эмнеге камады? Себеби ал фарм мафияга каршы чыкты. Жанагындай аптекаларды, дарыларды бардыгын мына улуцак берген жок. Силу не применяйте. Башка процесс болгон. Абыл Кадыр Бейшеналиевди чыгарганы бир эле СМС жетет Садыр Жапаровдун. Бир эле СМС жетет. Мени чыгарганы бир эле СМС жетет Садыр Жапаровдун. Бирок өзү Садыр Жапаров өзү сотторду контроль кылып атат. Мынакей мени кармаганда башында менин жакындарым Садыр Жапаровга барганда ал айтчу, сени Ташиев камап атат деп. Мынакей баарын териштирдик. Ташиевдин бир дагы тамчы, мындай бир да капля эмеси жок экен, салымы жок экен мени камаганга. Мени толугу менен Садыр Жапаров өзү камап атат. Толугу менен сот процесстерди өзү контролдоп атат. Ушундай болуп атат да. Мынакей эмнеге биз камчы Ташиевге мындай ичибиз эме жылчу эмес. Себеби Садыр Жапаров өзү камчыбек Ташиевди жамандачу. Жанагы 12-жылы Тосмодон секиргенде бул камчы Ташиев акча алып туруп, анан кийин Тосмодон секирди деп айтканда, бизгечи Садыр Жапаров ошентип айтчу. Бизде Ташиевди жамандачу, биз ошон үчүн Ташиевди мындай жаман көрүп жүрчүбүз да. Анан кийин ГКМБнын СИЗОсунан Ташиевди камаганда Ташиев больничкага чыгып кетти деп туруп. Мынакей Садыр Жапаров бир дагы досу жок. Өзүнүн мына карындаштары айтчу, бир дагы нормальный досу жок деп. Анан кийин мынакей эми мына бергилечи айланайын, жакшы деп сүйлөп алайын, айланайын. Сен эмне деген мыйзамсыздык? Кандай сүйлөбөдүңөр? Президент өзү айтып атпайбы мына тарт кыла мына.
Мына судьялар жоқ қазір. Біз сот процестің біремелерін мыйзам бұзған жоқпыз. Өкім шығарғаны кетті. Өкім шығарғаны кетті мен үлгіріп қайрылы қылып алайын деп отырмын. Ошоға да жол бермей жатасың. Айтпады ол, аудио. Дәріс байке, көңіл бұрмайлы айта беріңіз. Айта берсеңіз, көңіл бұрмайлы. Бұрбатшы бұларға. Айта бер. Ошондуктан мынакей, мен дағы айтамын мына мені қамады, инемді қамады. Инемді аныкы чисто гражданский дело. Шайлоого чыгып тур, акчасы жетпей калып, бирөөдөн карыз акча алып тур, распискасы турат. Аны эмнеге камап атат? Мындай уголовный иш кылып туруп. Себеби Аспековдун оозун басыш керек. Ал айтып атат, мына жарым акчасын бериптир, жарым акчасын азыр берейин десем, 5 эсе көп бер акча деп опуз алып атат. Мындай болбойт да. Заказ. Мынакей жанагы Орозайым карындашымды дагы дипломун жулуп алышпадыбы булар? Ошол Орозайымдар матаба. Ошто эң биринчи мекенчил партиянын кеңсесин ошол кыз ачкан. Садыр деп мынакей эмелерди, партбилеттерди берип атып, канча деген адамдарга Садыр деп туруп жүрөгүнө киргизди ошол кичинекей кызчы. Мынакей Темирлан Султанбеков боюнча дагы бир жолу айтып коеюн. Конституцияга Темирлан Султанбеков парламентке келбеш үчүн конституцияга булар поправка киргизип атат. Ушунча жашка чейин болбойт деп эметкени. Мынакей телекматты эмне камады? Бир пост үчүн камады го. Камаса, мынакей Сооронбай Жээнбековду камаш керек. Мынакей жанагы Үмүтбекти өлтүргөн үчүн. Сооронбай Жээнбековду да камабайбы, Шыршовду камабайбы. Мынакей өзүнүн командасын камабайбы. Ошол октябрда. Мынакей канча киши жарадан башка бир киши өлдү. Андай. Туурабы? Мына ошолорду камасын, Садыр, ошолорду кама. Өзүңдүн командаңды камабагын. Анан кийин Ташиевке баарын шылтай бербегин. Токтогула чайланбай, сотум бүтө деп койгон, сот кайта. Республика 5 жыл сурадыңыз, орнук болду. Айткан жок. Хорошо. Республика 5 мүнөттөн чыккан деп калды.